Экинчи бөлүм. Дөөт өлөр күнү жакындап калганда уулу Сулайманга мындай керез айтты. Мына, мен баардык адамдар баруучу жайга кеткени жатам. Сен болсо бекем, кайраттуу бол. Эмне гана кылба, баардык нерседе кайда гана барба, баардык жерде акыл эстүү болушуң үчүн Кудай Теңириңдин Мусанын мыйзамында жазылган мыйзамдарын, буйруктарын, көрсөтмөлөрүн, осуяттарын аткар, анын жолдору менен жүр, анын келишимин сакта. Теңир өзүнүн мен жөнүндө айткан сөзү аткарылыш үчүн мындай деген эле: эгерде сенин уулдарың чын жүрөктөн, жан дили менен менин алдымда туура жүрүү үчүн өздөрүнүн жолдоруна көз салып жүрсө, анда сенин тукумуңдан Ысрайылдын тагында отурган адам үзүлбөйт. Серуянын уулу Жояптын мага эмне кылганын, Ысрайылдын эки аскер башчысы Нейр уулу Абенер менен Жетер уулу Амасага эмне кылганын, бейпил убакта кан төгүп, аларды кандай өлтүргөнүн, белиндеги курун, бутундагы бут кийимин канга боёгонун билесиң. Ошондуктан акылга салып иш кыл. Анын ак чач башын өлгөндөр жаткан жайга тынчтык менен жөнөтпө. Ал эми Гилаттык Барзелай уулдарына жакшылык кыл. Алар сенин дасторконуңдан тамактангандардын арасында болсун. Анткени агаң Абышаломдон качып жүргөнүмдө алар мага жардамга келишкен. Сенде Бенжемин уруусундагы Бакуримдик Гейранын уулу Шемей да бар. Мен Маханаимге бара жатканда ал мени абдан жаман сөздөр менен тилдеген. Бирок ал мени Иордандын жанынан тосуп чыкканда мен ага Теңир менен: мен сени кылычта өлтүрбөйм деп ант берип койгом. Сен болсо аны жазасыз калтырба. Анткени сен акылдуу адамсың, ага эмне кылышты билесиң. Анын ак чач башын өлгөндөр жаткан жайга канга боеп жөнөт. Ошентип Дөөт ата бабаларына кошулду. Анын сөөгү Дөөттүн шаарына коюлду. Дөөт Ысрайылга 40 жыл падышачылык кылды. Ал 7 жыл Хеброндо, 33 жыл Иерусалимде падышачылык кылды. Сулайман атасы Дөөттүн тагына отурду. Анын падышачылыгы абдан бекем болду. Падышанын кагыттан төрөлгөн уулу Адония Сулаймандын энеси Батшевага келди. Батшева: тынчтык менен келдиңби деп сурады. Адония болсо тынчтык менен деп жооп берди. Анан мындай деди: сага айтчы сөзүм бар. Батшева ага: айта бер деди. Адония мындай деди: сен билесиң, падышачылык мага таандык эле. Бүт Исрайыл мени өздөрүнүн падышасы катары карачу. Бирок падышачылык менден четтеп, менин бир тууганыма тийди. Анткени бул Теңирден болду. Эми сенден бир нерсе сурайын. Жок дей көрбө. Ал ага: айт деди. Адония: Сулайман падыша менен сүйлөш, суранам сенден. Анткени ал сага жок дебейт. Шунамдык Абишаганы мага аялдыкка берсин деди. Батшева мындай деди: болуптур, сен жөнүндө падыша менен сүйлөшөйүн. Батшеба Адония жөнүндө сүйлөшүү үчүн Сулайман падышага кирди. Падыша ордунан тура калып таазим кылды да тагына кайра отурду. Падышанын энесине да такты коюшту. Ал анын оң жагына отуруп мындай деди: сага бир кичине өтүнүч менен келдим. Жок дебе деди. Падыша ага: сурагын энеке, сага кантип жок дейин деди. Энеси ага: бир тууганың Адонияга шунамдык Абишаганы аялдыкка бер деди. Сулайман падыша энесине: шунамдык Абишаганы эмне үчүн Адонияга сурап жатасың? Анда ага падышачылыкты да кошо сура. Анткени ал менин улуу агам, ыйык кызмат кылуучу Абиятар менен Серуянын уулу Жояп анын достору деп жооп берди. Анан Сулайман Теңир менен мындай деп ант берди: Адония ушул сөз үчүн өз өмүрү менен жооп бербей турган болсо, анда Кудай мени жазаласын, катуу жазаласын. Мени бекемдеп атам Дөөттүн тагына отургузган. Өзү айткандай, мага жана менин тукумума падышачылыкты берген Теңир тирүү. Адония ушул күнү өлүшү керек. Анан Сулайман падыша Жояттын уулу Бенаяны жиберди. Ал Адонияны өлтүрдү. Ошентип ал өлдү. Ал эми ыйык кызмат кылуучу Абиятарга падыша: өз жериң Анатотко кет. Сен өлүмгө татыктуусуң, бирок азыр мен сени өлтүрбөйм. Анткени сен атам Дөөттүн алдында эгедер Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп жүргөнсүң. Атам тарткан азапты сен да тарткансың деди. Сулайман Абиятарды Теңирге ыйык кызмат кылуудан четтетти. Ошентип Теңирдин Шилодо элинин тукуму жөнүндө айткан сөзү аткарылды.
бул жөнүндө жояпка да жетти. Ал Сулайман жакка ообой, Адония жакка оогон эле. Ошондуктан жояп теңирдин жийин чатырына качып барып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүн кармады. Жояптын теңирдин жийин чатырына качып барып, курмандык чалынуучу жайдын жанында турганын Сулайман падышага билдиришти. Сулайман Жоят уулу Бенаяны барып аны өлтүр деп жиберди. Беная теңирдин жийин чатырына келип, ага мындай деди: падыша сага бери чык деп жатат. Жояп болсо: жок, мен ушул жерде өлгүм келет деди. Беная падышага: Жояп ушинтип айтты, мага ушинтип жооп берди деп жеткирди. Падыша ага мындай деди: аны өз айткандай кылып өлтүрүп көргө кой. Жояп төккөн күнөөсүз канды менин жана атамдын тукумунун мойнунан алып ташта. Өзүнөн мыкты, айыпсыз эки жоокерди өлтүргөндүгү үчүн алардын каны анын мойнунда болсун. Ал атам дөөткө билдирбей Ысрайылдын аскер башчысы Нейр уулу Абенерди жана Жүйүттүн аскер башчысы Жетер уулу Амасаны кылычтап өлтүргөн. Алардын каны түбөлүккө Жояптын жана анын тукумунун мойнунда болсун. Ал эми дөөткө, анын тукумуна, үй бүлөсүнө, тагына теңирден түбөлүккө тынчтык болсун. Жоят уулу Беная барды да Жояпты кылыч менен сайып өлтүрдү. Ал чөлдөгү өз үйүнө коюлду. Сулайман падыша Жоят уулу Бенаяны Жояптын ордуна аскер башчы койду. Ыйык кызмат кылуучу Садокту болсо Абиятардын ордуна койду. Падыша Шемейди чакыртып, ага мындай деди: Иерусалимге үй салып, ушул жерде жаша. Бул жерден эч жакка чыкпа. Билип кой. Бул жерден эч жакка чыкпа. Билип кой. Чыккан күнү, Кидрон суусунан өткөн күнү сөзсүз өлөсүң. Өз каның өз мойнуңда болот. Шемей падышага мындай деди: жакшы болот. Мырзам падыша кандай буйруса, кулуң ошондой аткарат. Ошентип Шемей Иерусалимде көпкө жашады. Бирок 3 жылдан кийин Шемейдин эки кулу Гад падышасы Мааханын уулу Акиштикине качып кетти. Шемейге: сенин кулдарың Гадта деп айтышты. Шемей турду да эшигин токуп, кулдарын издеп таап келүү үчүн Гадка, Акиштикине жөнөдү. Гадтан Шемей кулдарын алып кайтып келди. Шемейдин Иерусалимден чыгып Гадка барып келгенин Сулайманга билдиришти. Ошондо падыша Шемейди чакыртып, ага мындай деди: билип кой, сен чыккан күнү, бир жакка барган күнү сөзсүз өлөсүң деп теңир менен ант бербедим беле? Сен мага жакшы болот дебедиң беле? Эмне үчүн сен теңир алдында ант берип, айткан буйругумду аткарган жоксуң? Анан падыша Шемейге мындай деп айтты: атам дөөткө жасаган жамандыгыңдын баарын билесиң, жүрөгүң да билет. Ошол жамандыгыңды теңир өз мойнуңа салсын. Ал эми Сулайманга теңир батасын берсин. Теңир алдында дөөттүн тагы түбөлүккө бекем болсун. Падыша Жоят уулу Бенаяга буйрук кылды. Ал барып Шемейди өлтүрдү.